Özüңдү оңдо. Özüңдү оңдо. Өзүңө көңүл бур. Сен ким экениңди сенден башка эч ким билбейт. Сен өзүң кемчиликтериңди билесиң. Сенден башка эч ким билбейт. Бир Алла билет, анан сен билесиң. Ошон үчүн кемчиликтериңди калпычысыңбы, мына калпты өзүң эле токтот. Уурусуңбу, өзүңдү ууруңду өзүң токтот. Зынакорсуңбу, өзүң токтот. Өзүң сен билесиң, ким экениңди жакшы билесиң, прекрасно билесиң. Кээ бирлериң даже каяка барарыңарды билесиңер да. Тозокко же бейишке барарыңды билесиң. Ушуну айтсам эле кээ бирлер эметип берет мындай. Сен кайсы амал сага жагымдуу болот атса, сен ошол жака барасың. Ошон үчүн өзүбүздү машалла ичибизден токтотолу. Айталы, нафсы кургур нафсы. Бүгүндөн баштап субханалла сен менин падышам эмессиң деш керек. Мен сенин падышаңмын дейсиз. Ошо. Анан кийин ал бизди башка жака сүйрөйт, биз башка жака баралы. Бизди ал күнөөгө сүйрөсө, биз сооп ишке баралы. Бизди жамандарга сүйрөсө, биз жакшы адамдарга кошулалы. Алла бекер айткан жок да, рүкүү кылуучулар менен бирге болла деп. Алланын бизге берген мындай мотивация ушул. Рүкүү мындай бизге достук кимди түш керегин айтып атат. Ким менен жүрүшкө кантип оңолорубузду айтып атат экен иншалла. Рүкүү кылуучулар менен деген мына мечитке көбүрөөк келиш керек. Мечитке көп каттаган адам элечи, эң жахил, эң жаман болсо да субханалла, мечиттин берекети менен, ошо жер жамааттын берекеси менен иншалла оңолуп кетет. Ана ошо мечиттеги жамаат көпчүлүгү каяка барып аткан болсо, ошонун аркасында эрчип кетиш керек да. Мына ошондо сен туура жолду таап кетесиң иншалла. Амин. Субханака алхамдулилlah анта астагфирука ва атубу илейк. Алладан гана сурайлы. Жашоо болсун, перзент болсун, шифа болсун, ийгилик болсун, бардыгын Алладан сурайлы. Аллага гана ибадат кылайлы. Бардык казынасы Алла Тааланын колунда. Бардык кудуреттин казынасы Алла Тааланын колунда. Алланын казынасынын чеги жок, түгөнбөс, өчпөс, бүтпөс жараткан Алла субханаху ва таала. Биринчи ошон үчүн Алла менен мамилени оңдойлу, Алла менен байланышты бекемдейли.